Салам достор, сіздерге қан аттуу тасманы айтып бермекчимин. Андыктан даяр болсоңуздар баштадык. Мурун баңгизат колдонуп жүрүп таштап, күйөөсү менен ажырашкан орто жаштагы Джесс аттуу аял, кызы Тейлор баласы Оуэн жана анын атасы белек кылган Пиппен аттуу ити менен Джесс эжеси көз жумгандан кийин ал эжесинин эски үйүнө көчүп келишет. Джесс балдарын атасы менен жолугууга алып келген жерден анын башка аялы жана кичинекей баласы бар экендигин билебиз. Джесс ооруканада иштеген дарыгер болот. Ал иштеген ооруканага рак оорусунан даарыланган Хелен аттуу аял келет. Көрсө ал аялдын оорусу кайра күчөй баштаган экен. Күндөрдүн биринде Оуэн жана Тейлор итини алып үйүнө жакын жердеги көлмөдөн балык уулоого жөнөшөт. Бирок ал көлмөдө суу түгөнүп өлгөн жаныбарлардын сөөгү жана ортосунда кургап калган кызыктай бир дарак бар эле. Ошентип балдардын ою ишке ашпай үйгө кайтууну чечишет. Бирок алардын ити жанагы кургаган даракты көздөй жүгүрүп кетет. Аны токтотууга аракет кылган Оуэн сазга батып, эжеси Тейлордун жардамы менен араң чыгат. Ошол күнү кечинде Джесс балдары менен тамак ичип отургандан көрөбүз. Мурун баңгизат колдонуп жүргөн Джесс балдары эмне жакшы көрөрүн да билбейт экен. Бирок мындан кийин баары башкача болорун балдарына айтып, аларга жакшы үмүт берет. Ошол кезде Пиппен эшикти карап эле үн чыгара баштайт. Эмне бар экен деп Джесс эшикти ачып караганча Пиппен ал жактан жүгүрүп токойду көздөй качып кетет. Оуэн артынан барып бирок таба албайт. Бир нече күндөн кийин Пиппен өзү кайра кайтып келип, аны көрүп сүйүнүп чыккан Оуэнге дээрлик өзгөрүп, көзү башка өңдө жанган Пиппен асылып, анын мойнун тиштеп алат. Баласын куткаруу үчүн Джесс аргасыздан Пиппенди өлтүрөт. Оуэнди ооруканага алып келип, араң өмүрүн сактап калышат. Ошол күндөрдүн биринде жанагы Хелен аттуу аял дагы ооруканага келип, Джесс менен жолугуп, менин туугандарым да, балдарым да эч кимим жок деп жашоодон үмүтүн үзгөн Хелен өзүнү укол менен уктатып коюусун суранат. Джесс андай жолго бара албай тургандыгын айтып, экөө сүйлөшүп жаткан кезде баласы Оуэндин оозунан көбүк чыгып, дарыгерлер анын өмүрүн араң сактап калышат. Оуэн жөнөкөй тамакты жактырбай, анын оор абалына тамырына куйган қан гана жардам берип турат. Ошол күндөрдүн биринде Оуэн жанагы тамырына куюлуп жаткан канды алып иче баштагандыгын Джесс көрүп, ага аябай таң калуу жана коркуу менен колундагы канды алып коюп, бирок ошол кезде дарыгер келип Оуэндин абалы жакшы боло баштаптыр деген сөзүн уккандан кийин ал нерсени башкалардан жашырып коет. Бирок Оуэн эртеси күнү апасына тамак жегиси келбей, дагы кан ичкиси келип жаткандыгын билдирет. Апасы Джесс ага каршы чыгып, бирок баласы Оуэндин абалы оорлошуп бараткандыгын көрүп, ооруканада иштегендигинен пайдаланып жанагы донор канын уурдап келип баласына бере баштайт. Оуэнге ооруканада эч ким жардам бере албастыгын жана анын өмүрүн кантип сактап калууну түшүнгөн Джесс кан ичип жатып жакшы болуп калган баласын үйүнө алып кетип, ооруканадан дагы бир нече донор канын уурдап келет да, бул нерсе убактылуу эле болушу керек деп эч кимге айтпастан жанагы кандан баласына бир аздан берип турат. Бирок ал канга тойбогон Оуэн апасы уурдап келген жанагы кандардын баарын алып ичип салат. Ошол себептен Джесс ооруканага дагы кан уурдоого келгенде донор каны уурдалып жатат деген маалымат тарап, ал сакталган жердин кулпун алмаштырып койгондугун билет. Ошол себептен Джесс байкуш көйнөктөрдү алып келип, алардын канын алып баласына бере баштайт. Бирок Оуэнге жаныбарлардын каны жакпай, эсин жоготуп, дагы оозунан көбүк чыгып, кайрадан ооруп калат. Анда аргасыз болгон апасы өзүнүн канын баласына бере баштайт. Ошол себептен көп кан жоготкон Джесс өзүнү жаман сезип, бир күнү кулап түшүп, баласына башка кан бере албагандыгын түшүнгөндөн кийин ал башка жолдорду издөөгө аргасыз эле. Ошол күндөрдүн биринде жанагы Хелен аттуу аялдын оорусу кармап, дагы ооруканага түшөт. Ал аял Джесске кайрылып, кыйналбай эле өлгүсү келип жаткандыгын билдирет. Андан соң бир аз жакшы болуп үйүнө кетейин деп жаткан Хеленди үйүңө жеткизип коёмун деп Джесс унаасына салып кетет. Бирок ал жакшы эмес бир жумушту көздөгөн эле. Жолдо баратып, унаам бузулуп жатат деген шылтоо менен токтоп, Хеленге укол сайып, аны уктатып үйүнө уурдап келгендигин көрөбүз. Ал жерден Хеленди байлап алып, сенин балдарың жок, сен бул нерсени түшүнбөйсүң, бирок менин балам оорулуу, ага сенин жардамың керек деп өзүнүн абалын түшүндүрө баштайт. Ошентип өз баласы үчүн каршылык көрсөтө албаган байкуш Хеленин канын алып баласына берүүгө аргасыз болот. Джесс бир жагынан баласына болгон каттуу сүйүүнү жана мээримди көрсөтсө, экинчи жагынан башкаларга болгон мыкаачылыкты билдирет. Джесс Хелен байланган подвалдын эшигин ар дайым кулп менен бекитип коет эле. Ошондуктан ал жакта эмне бар экендигине кызыккан кызы Тейлор арка жактагы терезесинен кирип текшерүүнү чечет. Ал подвалдан Хеленди көрүп, аябай коркуп кетип, аны бошотууга аракет кылат. Бирок ошол кезде апасы подвалга кирип калат. Джесс подвалга Тейлор киргендигин билип, аны табып, ага бул нерсенин баарыны иниси Оуэн үчүн кылып жаткандыгын түшүндүрөт. Оуэндин ооруп жаткандыгын билген Тейлор алда эч кимге айтпаймын деп сөз берет. Ошондой күндөрдүн биринде Джесстин үйүнө милиция кызматкерлери байкуш Хеленди издеп келишет. Алар Хелендин жоголгонуна бир нече күн болду. Акыркы жолу камерадан сиз оорукананын алдында унааңызга Хеленди салып кетиптирсиз десе, Джесс: "Ооба, мен ага жакшылык кылгым келген, мен аны үйүнө чейин жеткизип койгонмун.
Хелен эч кими жок экендигин айтып өлгүсү келип жүргөндүгүн айткан. Балким ал эч ким жок жерге барып өзүнү өзү өлтүрүп салбады бекен деп айтат. Аны уккан милиция кызматкерлери рахматын айтып тергөөсүн улантып кетишет. Бир нече күндөн кийин Хелен байланган колун бошотуп боштондукка чыгып качып кетүүнү көздөйт. Ал кезде Джесс балдарын атасынан алып келе жаткан эле. Алсырап күчү кеткен Хелен үйдөн эми чыгайын деп жатканда Джесс балдары менен келип калышат. Ошондо Хелен башка эштен чыгып токойду көздөй качып кетет. Үйүнө кирип подвалдын эшиги ачык экендигин көрүп, Джесс Хеленден качып кеткендигин түшүнүп, Хелендин артынан издеп жөнөйт. Жүрөгү түшкөн Хелен караңгыда качып баратып, сайылчу ууштары бар зым менен тосмону көрбөй калып, ал жерден чалынып мойну менен зымга асылып калат да ошол жерден көз жумат. Аны угуп Джесс Хелендин жанына жүгүрүп келип, андан биринчи жетип келген баласы Оуэн Хелендин канын ичип жаткандыгын көрүп, баласы бир желмогузга айланып жаткандыгын түшүнө баштайт. Тейлордун жүрөгүндө да коркуу пайда болуп, иниси Оуэн адамдык сапатын жоготуп өзгөрүп жаткандыгын көрүп, ал жанагы көлмөгө барып, ал жерде эмне бар экендигин текшерүүнү чечет. Ал эми апасы аргасыздан кайра өзүнүн канын бере баштайт. Оуэн аз канга тойбостон анын көздөрү өзгөрүп, чынында эле адамдык сапатын жоготуп койгон эле. Ошол кезде Джесстин күйөөсү балдарды коргоочу кызматындагы адамдар менен Джесстин үйүнө келишет. Алар көптөн бери Оуэндин мектепке барбай жаткандыгын жана Джесс телефон чалууларга жооп бербей жаткандыгын айтып, Джессти балдарымды жакшы карай албай жатасың деп күнөөлөп, балдарды атасына тапшырууну чечишет. Ошол кезде Тейлор келип жанагы көлмөдөгү даракта бир нерсе бар экендигин айтып, ал жерге барып текшерип көрөлү, иним Оуэнге жардам берүүбүз зарыл деп суранат. Бирок Тейлор менен Оуэнди атасы алып кетип калат. Оуэн жолдо баратып эле апасы берген кандын баарын ичип салат. Ага тойбогон Оуэндин көзүнө кандан башка нерсе көрүнбөгөндүктөн атасынын кичинекей баласынын канын ичүүгө аракет жасайт. Ошол кезде Тейлор келип аны токтотуп, атасы жанагы балдарды коргоочу кызматкер менен сүйлөшүп жатканда, Оуэнди алып ал жерден качып жөнөшөт. Аны билген атасы кайра Джесске балдар кана деп издеп келет. Ошондо Джесс балдары кайда кеткендигин түшүнүп көлмөгө жөнөйт. Жолдо баратып Оуэн өзүн башкара албай калып, эжеси Тейлордун канын ичүүгө аракет жасагандыгын көрөбүз. Тейлор араң качып жанагы көлмөгө да жетип келишет. Ал жерден да Оуэн жетип келип, чыныгы кан соручка айланып, эжеси Тейлордун мойнун тиштеп канын сороюн деп жаткан кезде, Тейлордун бактысына апасы жетип келип Оуэнди алып калат. Ошондо бул менин иним эмес деп ыйлаган Тейлорду көрүп, жүрөгү от болуп күйүп жатса да аркага жол жок экендигин түшүнгөн Джесс, адамдык сапатын жоготуп кан соргучка айланган баласы Оуэнди өлтүрүүгө аргасыз болот. Эненин балага болгон чоң сүйүүсүнө жана мээримине күбө болдуңар. Ата эне балдары үчүн баардык нерсеге даяр. Ошон үчүн аларды урматтап, сыйлап жүргүлө. Арадан бир нече убакыт өткөн соң Тейлорду апасына убактылуу эле алып келип тургандыгын көрөбүз. Ошентип жалгыздыкта калган байкуш Джесс жанагы көлмөдөгү кызыктай болгон даракты өрттөп жок кылат. Ушуну менен тасма да аягына жетип келди. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Каналга катталып кетиңиздер.